Бул 6 дана экскаватор жүктөгүч жана 6 дана жүк ташуучу унаа облусуздагы 6 айыл өкмөткө берилди. Баткен жана Талас областарындагы айылдарды суу менен камсыздоону жана санитарияны жакшыртуу долбоорунун алкагында Кең Кол, Беш Таш, Биримдик, Шекер жана Кыргызстан 3 коргон айыл өкмөттөрүнө тапшырылды. Жалпы техникалардын баасы $300,000 түзөт. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жагынан каржыланган долбоор бул айыл өкмөттөр үчүн бекер келип атат, бирок бул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жагынан төлөнүп атат. Каржылоо жагы бул Ислам өнүктүрүү банкы. Буга чейин биз эксплуатацияга жана системаны колдонууга арналган чаймандарды бергенбиз. Мейлейден баштап сваркага чейин азыркы орг техникасын да бергенбиз. Азыркы учурда ошол эң чоң техникалар берилип атат, экскаваторлор, кичи грузовиктер берилип атат. Бул грузовиктердин негизги максаты таза суу менен камсыз болгон айылдарды кийинки ошо таза суу системасын эксплуатацияга колдонууга, ошо бузулган жерлерин оңдоого берилип жатат. Жаңы техникалар менен камсыз болгон айыл өкмөттөрдүн бири Манас районуна караштуу 3 коргон айыл өкмөтү. Айыл аймактагы жалпы 7 айылда 9000ге жакын калк болсо, бүгүнкү күнгө 6 айыл толук таза суу менен камсыз болгон. Алда жергиликтүү калкка суу жеткирүүдө бул техникалар жакынан жардам болмокчу. Кеңеш жана 3 коргон айылдарында таза суу программасы менен, Аристин таза суу программасы менен иштеп баштаганбыз. Бүгүнкү күндө бүтүү алдында турат. 3 коргон айылы почти 99%га бүтүп калган. Кеңеш айылы бүтүп, бирок испытательный немеси калды, срогу. Жалпы бир 3000ден ашык калк таза суу менен камсыз болду. 3 коргон айыл өкмөтүндө өзү эч кандай буга чейин техника болгон эмес да. Экскаватордагы, жүк ташуучу унаадагы. Бул биздин биринчи коммуналдык ишканабызга келип аткан биринчи техника. Бүгүнкү күндө бардык айыл аймактарга таза суу жеткирүү башкы максаттардан. Бул жаңы техникалар суу менен камсыздоо секторундагы мекемелердин потенциалын чыңдоо менен айылдык жамааттарда ичүүчү суу менен камсыздоонун жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртууга өбөлгө түзөт. Негизи элдин жыргалчылыгын, элдин бакубат жашоосун камсыздоодо эң биринчи компонент бул таза суу менен элди камсыздоо. Ошондуктан узак мөөнөттөн берки дагы таза суу менен камсыздалбаган айыл өкмөттөрү, айылдар алыскы аралыктагы кыштактардагы бар Талас жергесинде. Эң керектүү ошол суу түтүктөрүн коюуда, ошондой эле жанагы аралыктардан суу тартууга муктаждыгы бар айылдарга берилген да. Негизги шаймандардын баардыгы менен бул этап менен агенттик алып келүүдө. Бул ушу жазгы жумуштардын башталар алдындагы 3-чү этап менен алынып келип аткан шаймандар. Ислам өнүктүрүү банкы жана Саут өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган бул долбоор аркылуу буга чейин аталган айыл өкмөттөргө суу жеткирүүдөгү керектүү шаймандар, техникалык жабдуулар алынып берилген. Нурузбек Шабдамек уулу, Чыңгыз Бокошов, Талас шаары.